Достор, күндүндө эми биз менен азыркы тапта акыркы жаңылыктардан ала турган болсок, 27 октябрда инновациялык борбор ачылды. Аталган борбордун багыты тууралуу сүйлөшөлү деп атайын мейман конокко келди. FabLab индустриялык инновациялар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Алымбеков Айдар Бакытович бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кутман таңыңыз менен кош келипсиз. Мына азыр өйдөкү сөзүбүздө айтып кеттик. 27 октябрда инновациялык борбор деп. Деги эле борбордун багыты, максаты тууралуу алгач сөз башталсак. Ооба, мына буюрса 27 октябрда биздин алгачкы мамлекеттик инновациялык борборубуз ачылган болчу. Негизги максаты бул жанагы Кыргыз Республикабызда инновациялардын тийиштүү экосистемасын калыптандыруу үчүн, анан тийиштүү инфраструктураны, ушу инновациялык инфраструктураны өнүктүрүү үчүн, жана илгерилтүү үчүн ушу биздин инновациялык борбор ачылган болчу. Негизги милдеттерди айтып кетсем, жана балдардын илимий ойлоп табуучулук жактан жардам берүү, жана ошо ишмердүүлүккө чакыруу, анан инновациялык долбоорлорду, азыркы учурда жана стартаптарды колдоо үчүн ачылган болчу. Анан негизги ошо жаштардын жана социалдык ишкердикти өнүктүрүү үчүн биз жардам беребиз. Анан ошол эле ушул жаатында креативдүү экономика, инновациялар жаатында ошо биздин жарандарыбыздын билимин көтөрүү үчүн, окуу курстарды ачуу үчүн биз ачылганбыз. Азыркы тапта эми ошо окуу курстар деп калдыңыз, анан өзүнүн жаңылыктарын алып келгендер болуп атабы же кандай иштешип атасыздар? Ооба, азыркы учурда мен компоненттер жөнүндө айтып кетейин. Инновациялык борбордун алкагында биздин мамлекеттик техникалык патенттик китепкана иштейт. Анын алкагында биз ошо бүт китептерди ошо санарип форматка өткүзүп атабыз. Аны дагы санарип форматта, жөнөкөй форматта да келип окусаңыз болот китептерди. Анан негизи ошо сиз айткан жаштардын жаңылыктары болуп атабы, өздөрүнүн арыздары? Ооба, бизде жаштар лабораториясы иштейт. Жаштар лабораториясы алкагында жанагы STEAM билим берүү системасын биз иштеп алып баратабыз. STEAM эмне белгилейт? Бул жанагы ар бир тамгасы өзүнүн маанисин билдирет да. Мисалы, англисче science илим жаатында жаңы бир компоненттер, окуу модулдар иштеп чыккан болчу, математика жактан, инженерия жактан. Анан жаштарды карасак, биз коворкинг зонаны ачканбыз. Коворкинг зонанда биз азыркы учурда акысыз офистерди биздин жаш стартап проект долбоорлорго берип жатабыз да. Анан алкагында азыр биздин стартаптар, компаниялар иштеп атпайбы? Ошол эле мисалы Алтай 360 деген жаңы долбоор, стартап долбоор азыркы учурда иштеп атат. Анын негизи максаты Кыргызстандын туристтик потенциалын өнүктүрүү үчүн. Ошол эле сайт ачкан болчу. Ошол жакта жана виртуальная реальность деп коет го. Ошол форматта Кыргызстандын эң кооз жерлерин мисалы көрсө болот онлайн форматта. Анан көбүнчө азыркыда ошо ачылыштан кийин көбүнчө стартап долбоорлор бизге чалып айтып атышат, кандай иштесек болот, кандай келсек болот деп, ошентип бизге кайрылуулар көп келип атат. Анан азыркы учурда уже 4-5 стартап уже биздин офисте коворкинг зонунда отуруп иштеп атышат толук кандуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге дагы бир мейманыбыз кошулду. Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын башчысы Турсуналиева Ырыскүл Турсуналиевна. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Анда автордук укуктар боюнча сөздү Автордук укук боюнча чоң рахмат, саламатсыздарбы? Чоң рахмат, ушул бизди дайыма чакырып турасыздар. Бизди дайыма ушундай бир жакшы жаңылыктар менен айтып берели, эмне иш кылып атабыз деп айтып берели деп дайыма келебиз. Себеп дегенде биздин баягы именно ушу телерадио компаниялардан, именно телевидениеден, именно радиодон ушул биздин авторлор, чыгармачылык адамдар, жаратмандар убат деп айтсак болот да. Эми Кыргыз патент ушул автордук жана чектеш укуктар жаатында эмне иш алып барат десек, биз баягы гонорарларды чогултабыз, кайра бөлүштүрүп беребиз. Бул ушул бир чоң бир функциялардын бири. Негизи эле Кыргыз патент бул эки жаатта баягы авторлор менен иш алып барат десек болот. Жаратман адамдар менен, чыгармачыл адамдар менен биз эмне кылабыз десек, бул эгерде баягы автор бир музыка жазса, же бир сценарий жазса, кино болобу, илимий чыгарма болобу, же адабий чыгарма болобу, ошону келип каттайм десе, биздин Кыргыз патентке келип баягы ошол чыгармасын алып келип, паспорттун копиясын алып келип бизге ушул чыгарманы каттаса болот. Бирок
ушул жерден эфирден пайдаланып айта кетиш керек, баягы биздин мыйзамда жазылган бул каттоонун эгерде чыгарманы сөзсүз каттоонун кереги жок да. Кыргыз патентке алып барып каттабай деле койсо болот. Ал чыгарма ошол жаралган күндөн баштап эгерде ал бир материалдык формасы болсо, кагаздын бетинде болобу же нота жүзүндө болобу же китеп катарында болобу, ал бир кандайдыр бир материалдык формасы болсо, ошол күндөн баштап ал чыгармачыл адамдын, ошол жаратман адамдын автордук укугу бар десек болот. Балким эгерде баягы күмөн санап турса, аныкын азыр дагы көп каракчылык деген аябай көп азыр болуп атат, пиратство деп коебуз, орусча айтканда. Ал эгерде уурдайт деп же бирөө ушул алып алат деп чыгармасын деп күмөн санаса, ал келип бизге да каттаса болот. Биз аны каттап 15 күндүн ичинде карап чыгып, ошонун негизинде баягы автордук күбөлүк бере алабыз. Бул сиз айткандай автордук жасалып жүргөн иштер азыркы таптан инновациялык борбор дагы ачылды деп атабыз. Жаңылыктар, акыркы инновациялык иштер каралып атабы? Сиздердин багытта кандай жаңылыктарды? Ооба, инновациялык борборда мына Айдар коллегам айтып кетти окшойт, 27-синде чоң ачылуу болуп, ушу биздин чет өлкөдөн да коноктор келип, мындан сырткары ал гибридный форматта болду. Баягы онлайн деп Сингапурдан чыгышты, Россиядан чыгышты, Япониядан да чыкты окшойт, бир топ чоң Түштүк Кореядан чыкты. Ошо коноктор келип абдан чоң баягы мероприятие өткөрдүк десек болот. Ошо бир 300гө жакын адам катышты. Анын ичинде 5 секция болду. Ошондо бир секция ушул креативдүү экономика деп биздин авторлор да келишти, жаратман адамдар катышты. Сиз айтып атпайсызбы, эмне жаңылыктар бар деп? Жаңылыктар албетте бар. Эгерде кийинки ушул баягы ачылыштан бери карасак, бул инновациялык борбордун гана ачылышында эмес, негизи эле кийинки баягы отчетторду карасак, 19-жыл болсо дагы 20-21 жылды карасак, эгерде буга чейин бир жылдын ичинде бир 280-260га чейин чыгармалар келип түшсө, азыр уже ушул инновациялык борбор ачылганда андан дагы көбөйдү десек болот. Азыр мурда 300гө жакын болчу, азыр уже 500гө жакындап калды да. Демек, бул ушул авторлор же болбосо биздин жаратман адамдар кызыктар да. Мен айта кетпедим, мыйзамда жазылган, сөзсүз каттабай эле койсо болот. Бирок то ушул баягы акыркы баягы күндөрдү карасак, алар көбөйүп атат. Алар кимдер? Эгерде ушул автордук укук боюнча айтсак, бизде көп кайрылышат биздин баягы вуздардан абдан келип көп түшүп атат. Именно ошол Ош шаарынан, Ош тараптан келип атат да. Себеп дегенде биз Ошто дагы дайыма постоянно ушул авторлор менен жолугуп турабыз, кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүп турабыз. Инновация боюнча мен Айдар коллегам айтып турат болуш керек, баягы стартаперлер өзүнүн баягы жаңы идеясы болсо, кандайдыр бир баягы ошону ишке ашырам десе, албетте биздин Кыргыз патентке же болбосо инновациялык борборго келип, ошол бир идеяларын, жакшы идеяларын иш жүзүнө, кагаз бетине же болбосо аны фаплап дегенде бар, ошол жерде ишке ашырса болот. Сиз айткандай, азыр баары кагаз бетинде же болбосо жаштардын, ойлоп табуучулардын акылында болуп атпайбы? Ал эми бул ишке аша турган болсо, канчалык деңгээлде биздин экономикабызга таасири тийгизет? Мен азыр кошумчалап кетейин. Негизи азыр биздин жетекчилик тарабынан, директорубуздун тарабынан Рахат Топчубайына жаңы долбоор ишке ашырайын деп жатабыз. Бул жана 40 райондон 40 инновациялык долбоор деген жаңы биздин программабыз түзүп атабыз. Анын алкагында биз ар бир райондон, ар бир ошо Кыргызстандын 7 думанынан жакшы бир инновациялык долбоорлорду чыгарып, ар бир мисалы райондончу, анан Кыргыз патенттин тандап алып, Кыргыз патенттин ошо каржылап бергенге биз даяр деп айтып атабыз. Бул негизги принциптери акча кайтарымсыз болот. Анан ошо экономикага, биздин экономикага кандай бир таасир келтирсе, ошону колдоп беребиз деп биз убада берип атабыз. Анан негизги принциптер ошо инновациялык долбоор болгондон кийин бул бүт жаатында кандай десем катышса болот да. Бул мисалы ошол эле айыл чарба болобу, мисалы ошол туристтик болобу же башка жаңы багыттар болсо, инновациялык идея же инновациялык долбоор болсо, ошо биз каржылап бергенге даярбыз деп айтып атабыз азыркы учурда. Анан дагы бир жакшы жаңылык бар. Ошо жакын арада биз жана келечек жаратманы деген ошо окуучулар арасында чоң олимпиада конкурсунда уюштуруп атабыз. Анын негизги максаты биз жана окуучуларыбыздын жана ойлоп табуучулук багытын өнүктүрүү үчүн, алардын жанагы чыгармачылык жагынан ошо өнүктүрүү үчүн биз ошо конкурсту жарыялап атабыз. Ошо биздин бүгүнкү ситуацияны пайдаланып кетейин. Ошо көрүп атса, ошо биздин окуучуларыбызга да айтып кетейин. Анан
ошол эле стартаперлерге Айдар, сиз региондорго айтып коюңуз, азыр мисалы кайсы жаат кайрылышса болот, кандай ойлоп табуучуларды кабыл алсаңыз да, жашын толук айтып кетсеңиз болот. Келечек жаратманы ошо 8-класстан 11-класска чейин катышса болот. Жанагы 40 райондон 40 эмилге боюнча долбоор боюнча 18 жаштан өйдө болот. Анан эң негизги критерийлер ошо Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек. Анан бүт маалымат, биздин сайтыбызда, биздин Facebook баракчабызда, Instagram баракчабызда биз маалыматты таркатабыз. Эң негизги себеп азыркы учурда ошо биз ошо жобосун биз бекитип атабыз. Жобосу бекиткенден кийин, расмий түрдө чыккандан кийин биз ошо биздин официалдуу расмий тармактарга жиберебиз маалыматтарды. Автордук укук айтып атпайбы, жаратмандар келечекте жаштар депчи. Ушул автордук укугун далилдеген өзүңүз жаштардан барбы? Эң кичинекей канча жашта сиздерге келип катталгандардан автордук укугун сурагандар? Сурооңузга чоң рахмат. Көбүнчө эгерде баягы бизде 18ден ашкан адамдар келет, бирок 18ге чейин да бар. Алар азыраак десем болот. Себеп дегенде баягы ата-энеси менен келип, ата-энесинин атынан баягы заявление, официалдык документтер бар да, ошону ата-энеси менен коет. Мен билгенден, ушу менин практикамда 17 жаштагы 10-11 класстагы окуучулар бар да. Алар ошол жанагы IT бир программасын ойлоп тапкан экен. Анан ошол программаны ишке регистрация кылганбыз. Интернет бир оюн болчу да. Ошол экин өзү ойлоп таптыр, анан ошол экин ата-энесинин атынан регистрация кылганбыз. Демек, акыркы убакта баягы биз билебиз, обончу, аткаруучу, жазуучулар барып автордук укугу боюнча. Демек, жаратман жаштардын арасында ошо IT технологиясы боюнча каттоолор болуп, демек бизде дагы бул артта калган эмес экен да? Бизде артта калган эмес, жок. Бизде тескерисинче мыйзам тилинде EVM программалар жана база данных деп коет. Ошол эки жаатта эки иш боюнча ошо мамлекеттик каттоого алабыз. Бул жерде азыркы күндө бизге бир 800төн ашкан EVM жана база данныктар бар. Авторлар ортосунда талаш тартышка түшкөндөр болобу? Көп эле баягы чыгармачылык чөйрөдө болуп калат. Бул менин чыгармам болчу, же бул мен мурун жазып койгом, бирок чыгара элек болчумун деп урдап алыптыр дегенчи. Жакшы, азыркы күндөн көйгөйлүү бир жакшы суроолордон бердиңиз, бирок мен бул жерде айта кетмекчимин, баягы Кыргыз патент биз каттоочу мамлекеттик органбыз. Аны баягы автор келди, күбөлүк беребиз, баягы тастыктама беребиз, карап чыгабыз ал жерде. Анан эгерде ошол автордук укук бири-бирин бузса, же уурдап алса, же болбосо ошол каракчылык болсо, бул жерде сот органдарына, же болбосо бир правоохранительный органда, МВДга же прокуратурага кайрылышы керек. Анан биз жерде ошол баягы сот иштеринен эгерде кайрылсак, бизде сот органдары обычно судебный органга чакырышат. Бизде ошол жерде бир жылына бир 20 же балким 30га чейин иштер бар, бирок биз ал жерде баягы специалист катары, автордук укук боюнча специалист катары өздөрүнүн мыйзамда жазылган эмес деп жөн гана ошол жерде баягы биздин өзүбүздүн мыйзамдарды айтып бере алабыз. Биздин ушундай укугубуз. Бирок эгерде экөө баягы көп андай арыздар көп болот, көп чырдашат, көп мындай түшүнбөстүктөр болот, бизге да баягы авторлор келет, биздин авторлор. Себеп дегенде бизден алар гонорар алып жүрөт, анан биз түшүндүрүп беребиз. Болгону гана мыйзамдын чегинде биздин атайын мыйзамыбыз бар, авторлук жана чектеш укуктар. Ошол жерде кандай укуктарыңыз бар, кандай мүлктүк укуктарыңыз бар, кандай моралдуу укуктар бар, кандайча иштеш керек. Себеп дегенде бүт ошол бизде көп ооз эле чечип коет экен көп нерсеничи, баягы Кыргызда көп го андай. Андай болбош керек. Сөзсүз автордук келишим түзүп, ошол жерде территориясы кандай, укуктары кандай, кайсы укуктарын берилет, бүт баарын жазылып, анан ошонун негизинде иштеш керек жана ырдаш керек деп айтсак болот. Ырдаш керек. Инновациялык борбор тууралуу бардыгы кагаз бетинде гана калып калбастан канчалык деңгээлде ишке ашат деген ой тилектериңиздер бар. Анан мөөнөт сиздер айтып атасыздар, азыр биз өзгөчөлөнгөн инновациялык сунуштарды күтүп атабыз деп. Алардын мөөнөтү канчалык? Биз ар дайым ачыкпыз, негизги критерий. Анан кандай десем, азыркы учурда биз 27 октябрдан ачылгандан кийин ошо күндө бизге кайрылуулар түшөт. Ошо стартап жана компаниялардан өкүлдөрү келишет. Анан биз жана FabLab индустриялык инновациялар лабораториясын ачкан деп айтпадык беле. Алардын негизги максаты биз жана ошо биримдик жана прототиптерди чыгаруу үчүн жардам беребиз да. Ошонун жумушунда биз жана фрезердик станок, ЧПУ системасы менен бар, лазердик гравер бар, ошол эле 3D принтерлер бар. Анан ошолор кандай десем келип, ошол эле ойлоп табуучулар келип өзүнүн прототиптерин чыгарса болот.
ошол жактан биз жардам беребиз. Анан жана коворкинг зона боюнча дагы биз азыркы учурда ушу жылдын аягына жардам бергенде сиздер финансылык тараптан жардам бере турган болсоңуздар, ошо ойлоп табылган нерсени мүмкүн ишке ашыруу, анан жайылтуу маселеси да каралган да, ооба, жана биз айтып атпайбызбы, каржылап беребиз деп. Каржы боюнча жана 40 райондон 40 демилге, инновациялык демилге боюнча биз стартаптарды колдоп беребиз. Ар бир ошо регион, азыркы учурда региондорго басым жасап атабыз. Мисалы, жанагы эксперттик жактан жардам берсек, ошол инновациялык биздин борборубузга келип, ошол жакта бүт консультацияны алсак болот. Түшүнүктүү. Абдан жакшы, чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сонун кызыктуу, керектүү маалымат бердиңиздер. Буюрса, кызматташып дагы да болсо эфир аркылуу чагылдырып элге жеткирип турабыз.